2022 президент Садыр Жапаровдун демилгеси менен тоолордун экосистемасын жана климаттык туруктуулукту коргоо жылы деп жарыяланган. Анын алкагында өлкөдө жашыл мурас өнөктүгү жүрүп жатат. Жаратылыштын жабыркашына кайдыгер эмес миңдеген жарандар көчөт отургузуп, экологияны сактоого катышууда. Бул өнөктүккө Кыргызстандын студенттери жашыл экономика үчүн коомдук уюму 700дөн ашык ыктыярчыны тартып, токой чарбалар менен биргеликте 7000ге жакын көчөт отургузууну баштады. Бул жаштар тоолордун экосистемасын жана климаттын туруктуулугун коргоого кайдыгер эмес. Алар бүгүн Андеген жайлоосуна келип, арча көчөттөрүн отургузуп жатат. Ыктыярчылар Разаков шаарынан келген мектеп окуучулары жана студенттер. Кыргызстандын жашыл аймак кылып, ошол өнүктүрүп, ошол жашыл жагынан экологиясын өнүктүрүш үчүн келгенбиз. Ошон үчүн азыр арчаларды отургузуп, арчалар өзү пайдасы көп. Өзү көргөндөй ушул жайлоодан эле арчасы жайлоону элестете албайбыз. Ошон үчүн азыр ошол 500 та арча эгебиз. Кудай кааласа эгип, ошол эмки жылдары келип, ушул биз эктик деп, балдарыбыз, неберелерибиз, чеберелерибиз келип, ошол атам, энем экти деп мына сыймыктанып, алардан ошол үлгү алып экишет да буларгачы бул жака келип, мындай бул жерге мусор таштанды ташабай келип, буларды карап, сууларды куюп, мына өздөрү да ырахат алып кетишет да. Бул деле аябай оңой иш эмес. Себеби биз азыр бул жака ыктыярчылар менен келип, токойду өнүктүрүү, ар бир даракты өстүрүү кандай кыйын экенин билип, сезип жаткан учурубуз. Жана биз аябай сыймыктанабыз мамлекетибиздин өнүктүрүүсүнө салымыбызды кошуп жатканыбыз үчүн. Рабат Токой бөлүмүнө караган Андеген капчыгайына жыл сайын 10 гектар жер аянтына арча көчөтү отургузулат. Соңку жылдары жаан-чачын аз болгондуктан отургузулган көчөттөр кургап калып жатат. Мындан улам быйыл арча көчөттөрү жабык тамыр системасы менен отургузулууда. Көктөтүүнүн ыкмасы да азыр мисалы үчүн 1 айдан бери жамгыр жок. 1 айдан ашып калды. Жер курук. Мына көчөттү курук эле жерге эккенибизден кийин куруп калат. 1 айга калбай куруп бүтөт бул. Ошонун коркунуч болгондуктан биз мынандай пакеттерге өстүрүп жатабыз да. Бул жандандырып алганыбыздан кийин барып даяр чуңкурга апарып мынаны отургузуп коебуз. Суу барып, мына күзгө чейин жетерлик үнүмдүүлүктү ушул пакеттин өзүнө коюп коебуз. Пакеттин астына мындай тешип коебуз. Жаштардын республика боюнча бак отургузуу иш-чарасына Баткен облусунан 100гө жакын ыктыярчы тартылган. Алар Баткен районундагы токой чарбалары менен биргеликте ар түрдүү сорттогу көчөттөрдү отургузушту. Акция Кыргызстандын жаштарынын көңүлүн тоолордун экосистемасынын бузулушуна жана климаттын өзгөрүшүнө тартуу, ошондой эле токойлордун аянтын кеңейтүү жана калыбына келтирүү максатын көздөйт. Биз Кыргызстан студенттер жашыл экономика үчүн бириккен уюмунан жаштардын бүт Кыргызстан боюнча жаштарды бириктирип, могу бактар отургузуу акциясын өткізгөнгө инициатива чыгарган болчу да. Бул биздин президент Садыр Жапаров бул жылы эле тоо экосистеманы жана климаттын туруктуулугун сактоо үчүн указ койгон. Ошонун алкагында жашыл мурас акциясы өтүп жатат. Бул акция болсо сиздер билгендей эле Баткен областында башталган. Азыркы учурда 3 точка локация өтүп жатат. Анан кийин болсо кийинки күндөр, кийинки убакыттарда башка областтарда бүт барына Жалал Абад, Нарын, Таластарга өткүзүп, ал жакта жаштар менен биргеликте бул бактар тийгизүү акциясы болот. Жылдага караганда быйылгы жылы мына студенттерди, окуучуларды бизге жөнөткөн экен. Бүгүнкү күндө ошол жардам берип, баягы пакеттерге топурактарды салып, көчөттөрдү отургузуп жатат. Мына жаштардын келгени биз үчүн өтө кубандырып жатат. Себеби мындайча иш-чара мындай болгон эмес эле негизи. Азыр канча жардам бизге. Бул токой экологиянын эң бир керектүү нерсеси токойда. Токойлор экологияны сактоонун негизги факторлорунун бири. Токой абаны тазалап, сууну бир калыпта кармап турат. Адистердин айтымында бир арча көчөтү орто эсеп менен 3 тоннага чейин сууну кармап, булактарга бирдей бөлүштүрүп турат. Мындан улам токойдун аянтын көбөйтүү үчүн өлкөдө жыл сайын миңдеген арча көчөттөрү отургузулат. Миңгүл Көчөрова, Абдулламит Абдуманнап уулу, Алтын бешик жаңылыктары.